Атай ичиндеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Студияда мен Асылдат Эргешова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Биздин университеттин студенттер үйүнүн жашоочулары тарабынан кош жылдыз деп аталган оюн зоок программасы өткөрүлдү. Акыл Ордо интеллектуалдык оюнунун өткөрүлүп, бул иш-чарага коллежде билим алып жатышкан ар бир адистиктин командалары катышты. Кыздарга арналган кыз адеби кымбат деп аталган салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, эки команда таймашышты. Студенттердин укуктары жана милдеттери тууралуу кеңири маалыматтар атайын адистер тарабынан берилди. Окуу жайдын Америка ресурстук борборунда күз майрамы белгиленди. Компьютердик лингвистика адистигинин студенттери тамак аш көргөзмөсүн уюштурушту. Биздин окуу жайга атайын адистердин чакырылуусу менен СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата студенттерге лекциялар окулду. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күнүн өзөгүн түзмөкчү. Биз менен бирге болуңуздар. Келечекке карай үмүткө толгон чоң максаттарды койгон жаштар алгач жогорку окуу жайдын босогосун атташып, студенттик доордун күндөрүн өткөрүп башташат. Ал эми ошол жаштыктын унутулгус күндөрү студенттик жашоо менен коштолот. Ош технологиялык университетинин студенттер үйү окуу жайга жанаша жайгашып, мында биздин университеттин студенттери жашап билим алышат. Кызыкка толгон студенттик күндөрдүн катарын толуктап, жатаканада жашаган студенттер тарабынан кош жылдыз сынак өткөрүлдү. Студенттер үйүнүн жашоочуларынан түзүлгөн 6 команда катышып, сынактын шартына ылайык командалар бардык коюлган шарттарды аткарышты. Бул сынак көңүл көтөргөн жагымдуу ырк күлкү менен коштолуп, жыйынтыгында биринчи орунду Эрмеков Елеман жана Туранбаева Айнуска, экинчи орунду Бекназар Улы Азиз жана Рыскулова Гүлзат, ал эми үчүнчү орун Нарбаев Темир жана Абсамат кызы Назбекке камсыз кылышты. Жеңүүчүлөргө окуу жайдын жана студенттер үйүнүн жетекчилиги тарабынан акчалай жана баалуу сыйлыктар ыйгарылды. Аталган иш-чаранын максаты жаштардын маданий эс алуусун уюштуруу, аларды мекенди сүйүүгө чакыруу жана адамдар арасында ынтымактык бекемдөө болуп саналат. Акыл Ордо интеллектуалдык оюну акыркы учурларда жаштар арасында көбүрөөк өткөрүлүп, бул долбоорго катышкан жаштардын саны өсүүдө. Долбоордун негизин жаштарга арналган суроолор түзүлүп, суроолор жөн гана академиялык билим деңгээлине жараша болбостон, катышуучулардын ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн текшерген логикалык суроолорду камтыйт. Бул оюнга катыша турган ар бир команда мүчөлөрүнүн жогорку деңгээли интеллекти болуусу абзел. Анткени оюн учурунда берилүүчү суроолорго тездик менен ой жүгүртүп, саналуу секундтарда так жана туура жооп берүүсү керек. Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжинин ар кайсы багыттарда билим алып жаткан студенттердин ортосунда Акыл Ордо интеллектуалдык оюн өткөрүлүп, бул иш-чарага өздөрүнүн мыкты деп эсептеген бардык катышууну каалаган студенттер катышышты. Өлкөнүн келечегин түзө турган жаштар арасында акылы терең билим алууну негизги максат кылып, ошол билим аркылуу коомго татыктуу инсан катары калыптанууга умтулган улан кыздарыбыз аз эмес. Алар өздөрүнүн убактыларын көбүнчө изденүүгө, окууга, бир нерсени үйрөнүүгө арнашат. Биздин окуу жайда билим алып жатышкан студенттер дагы интеллектуалдык деңгээлин жогорулатып, ал аркылуу ийгиликке жетишүү максатында ар дайым ар кандай мелдештерди уюштуруп катышып келишет. Айкөл командасын болдук. Айкөл командасы экинчи орунду алдык. Ал жерде 8 категория болду. Биз ал жерден көптөгөн маалыматтарды алдык. Өткөзүп бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Алдыда биларман өрдөлөр болуп жатат. Аларга да даярданып жатабыз. Бизге пайгамбарыбыз категориясы тийди. Ал жерден биз көптөгөн маалыматтарды алдык. Жаштар комитети тарабынан уюштурулган бул интеллектуалдык оюнга технологиялык колледждин бардык адистиктеринин командалары мыкты даярдык менен келишти. Оюндун шартына ылайык суроолор ар тараптуу болуп, көбүнчө кырдаалдан чыгуучу жана логикалык суроолорго басым жасалды. Сынак студенттердин жан дүйнөсүн кеңейтүү, интеллектуалдык деңгээлин көтөрүү жана логикалык ой жүгүртүүсүн, тапкычтыгын, окуу жайга болгон кызыгуусун арттыруу максатында уюштурулган. Бүгүн Акыл Ордо оюнун уюштурдук. Бүгүн сонун деңгээлде өттү. Анан бизде 3 турда өткөрдүк. Биринчи турда оштуу боюнча суроолор болду. Бул максаты оштууну таанытыш үчүн болду. Экинчи турда болсо ой жүгүртүүчү суроолор болду, логикалык суроолор. Үчүнчү турда болсо категориялар болду. Буларда спорт боюнча болду, адабият боюнча, бакал лакаптар болду, борборлор жөнүндө сурадык. Ошолор боюнча болду. Анан 7 команда катышты ар бир кафедрадан. Студенттер тарабынан түзүлгөн Акыл Ордо интеллектуалдык борборунун негизги максаты интеллектуалдык оюндарды тынымсыз өткөрүү, жаштар арасында билимди жана билимдүүлүктү даңазалоо, жаштардын ортосундагы ынтымакты, достукту бекемдөө жана кыргыз тилин өнүктүрүү болуп саналат. Бүгүнкү оюндун жүрүшү студенттерге алдыга умтулуусуна, жакшы билим алуусуна жана мыкты адис болуп чыгышына аз да болсо түрткү берди. Мелдештин соңунда биринчи орунду Шамнагай командасы,
экинчи орунду Айкөл командасы, ал эми үчүнчү орунду Казына командалары камсыз кылышты. Бул оюндун негизи эле бирден бир максаты ошол биринчи курска келген жалпы эле студенттерди ой жүгүртүүсүн жана ошондой эле билимге болгон кызыгуусун арттыруу максатында жана ошондой эле университетти тааныштыруу максатында болуп өттү. Негизинен эле оюн учурунда ар бир командадан аябай мыкты оратор десек да болот, мыкты студенттер чыкты. Буюрса аларды дагы жакында боло турган университеттин деңгээлинде боло турган акыл-ордо оюндарына даярдап жатабыз. Мындай иш-чаралар дагы да көп болуп турат. Анан оюнубузда жеңүүчүлөрдү ардак грамоталар менен жана ошондой эле баалуу кызыктыруучу белектер менен сыйладык. Жаштар, коомдук түзүлүш, маданият, социалдаштыруу, мыйзам ченеми, учурдагы коомду тарбиялоо менен аныктала турган жаш өзгөчөлүгүнүн социалдык абалын жана башка социалдык психологиялык өзгөчөлүү шарттарынын негизинде өзүнчө бөлүнүп турган социалдык демографиялык топтордун бири. Алардын жакшы билим алуусуна, мыкты адис болуусуна шарттар түзүлгөндө гана биз кыргыз элинин жаркын келечегин камсыздай алган болобуз. Технологиялык колледждин кийимдердин технологиясы жана дизайны кафедрасы тарабынан кыз адеби кымбат аттуу кароо сынак уюштурулду. Сынакка КМТШ жана дизайн адистиктериндеги студенттерден куралган Асылзат жана Элегант командалары күч сынашып, кыргыздын улуттук тамак аштарын, кол өнөрчүлүгүн жана мода көрсөтүштү. Ыр бий менен коштолгон сынакта ар бир команда өз өнөрлөрүн көрсөтүп, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулашты. Сынактын аягында жеңүүчүлөргө диплом жана баалуу белектер тапшырылды. Адептүүлүк деген өзү адамдын күзгүсү, сулуулугу болуп эсептелинет. Адептүү адам өзүнүн чөйрөсүндө дайыма жакшы саамалыктарды алып жүрөөрү талашсыз. Адам баласы төрөлгөндө эле акыл өстү, адептүү боло калбасы белгилүү. Ал сабат эң биринчи үй бүлө аркылуу, мектеп аркылуу, коом аркылуу тарбияланат. Албетте адептүүлүк бардык адамдын көркүн чыгараары талашсыз. Ошентсе да аял затын адептүү болгону өзгөчө зарыл нерсе. Кыз адеби кымбат деген накыл сөз бардык аял затынын өкүлдөрүнө тиешелүү. Кыргыз эли эзелтен эле аял затын тукумулоочу катары ыйык тутушуп, кыз балдарга ар тараптан үлгүлүү тарбия берүүгө аракет жасап келишкен. Бабалардын ошол салтын улай технологиялык колледждин кийимдердин технологиясы жана дизайны кафедрасы тарабынан кыз адеби кымбат кароо сынагы уюштурулду. Негизинен студенттердин окуп процессин жүрүшүндө алган билимдерин бекемдөө, бир чети текшерүү, ошол алган билимдеринчи. Анан досугун уюштуруу, баягы кечке эле окуу процесси менен жүрө бербестен кичине булар өздөрүнчө бүгүн конкурстун программасында ыр, бий, салат жасоо, чач өрүү деген конкурстар болду го, шарттар. Ошол бардык жактан кыздар өздөрүн көрсөтө алышты, биздин иш-чарабыз максатына жетти. Анан кийинки планда дагы ушинтип эки адистиктин ортосунда үзгүлтүксүз өткөрүп туруу каралды. Элибиздин айтылуу Каникей, Кыз Сайкал, Айчүрөк, Жаңыл Мырза, Нестан, Айсулуу, Кыз Жибек, Акыл Карачач, Уркуя аттуу сулуу баатыр, тайманбас кыздарыбыз чыккан. Бир адамдын өз кылык жоругу үчүн башкалардын алдында оңтойсуз абалда калбоо үчүн дымагын туюнткан сезим. Бир коомдун уят табиятын талабын аткарууну шарттайт. Алар адамды кандайдыр бир орунсуз ишти жасоодон арачалап турат. Кыргыз аялдарына мүнөздүү болгон асыл сапаттарды сактоого чакырган бул адистиктер аралык Асылзат жана Элегант командалары күч сынашып, кыргыздын улуттук тамак аштары, кол өнөрчүлүгү жана мода көрсөтүштү. Бүгүнкү ыр бий менен коштолгон сынакта ар бир команда өз өнөрлөрүн көрсөтүп, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулашты. Бул майрамга аябай жакшы максаттар коюлган экен. Биз студенттердин чыгармачылыгын, кийимдердин өз колдору менен жасаган кийимдерин көрдүк, өздөрү ырдаганын, бийлегенин көрүп, баалап, аябай көңүлдүү отуруп, жакшы майрам өткөрүштү. Биз Ош техникалык колледжи Ош технологиялык университетинин кызматкерлери менен, ушул кафедранын кызматкерлери менен биз окутуучулар биригип, мындан кийин өз ара мамиле түзүп, мобилдүүлүк боюнча жакшы иштерди алып баралы деген максатыбыз бар. Кыргыз аялдардын намыстуулугу байыркы замандан тартып эле калыптанган улуу сапат. Намыс ооматты колдон келтирбей сактоого гана эмес, өз мезгилинде чечилбей калган ишти оңдоо, туура чечимге келүүгө умтулуу. Намыс коомдун реалдуу абири катары
Адамды тыштан көздөп турса, бир уят анын идеалдуу купуя, ар намысы катары аны иштен тескеп турат. Келечекте улуттун учугун улай турган кыздарыбызды азектеп сактап, аларды улуттун намысын сактай турган улуулукка үйрөткөнүбүз биздин элдин түбөлүктүүлүгүн камсыздайт. Адам укуктары адамдын мамлекетке карата укуктук статусун, анын экономикалык, социалдык, саясий, маданий чөйрөлөрдөгү мүмкүнчүлүктөрүн жана каалоо талаптарын мүнөздөчү түшүнүк. Адам укуктары түшүнүгү буржуазиялык революциялар доорунда эле пайда болгон. Азыркы дүйнөдөгү басымдуу пикирлер боюнча адамдын укуктары табигый жана кайра алынбас мүнөзгө ээ. Ошону менен катар эле адам укуктарынын катарында студенттердин укуктары да, милдеттери да бар. Бул маалыматтар биздин университетке билим алып жатышкан студенттерге атайын адистер тарабынан айтылды. Адам укуктарынын эркин жана натыйжалуу жүзөгө ашырылышы жарандык коомдун жана укуктук мамлекеттин негизги белгилеринин бири. Жалпыга таанылган бөлүнүшкө ылайык адам укуктары жеке, саясий, социалдык, экономикалык, маданий, экологиялык укуктар болуп айырмаланат. Адам укуктары бир катар негиздүү эл аралык документтер, ошондой эле мамлекеттердин конституциялары жана мыйзамдары менен бекемделген. Азыркы учурда эл аралык укукта адам укуктарына арналган тармак, эл аралык гуманитардык укук калыптанган. Укук тармагындагы бардык маселелер боюнча биздин университет атайын жыйын өткөрүлүп, бул жыйынга окуу жайдын студенттери катышты. Цель наша, чтобы осведомить население. Студенты ваши все являются уже взрослыми людьми, многие, возможно, создают семьи, чтобы они знали, как можно защитить свои права, куда можно обратиться. Мы раздали студентам раздаточный материал, вашим преподавателям дали, чтобы вы могли повесить. А в этом раздаточном материале указаны центры, телефоны и ответственные лица, к кому можно обратиться за вот такой бесплатной помощью, консультативной, за консультацией и за профессиональной адвокатской помощью. Ар бир адам расасына, терисинин түсүнө, жынысына, тилине, динине, саясий же башка ананымдарына, улуттук же социалдык негизине, мүлкүнө, тек жайына же башка абалынын айырмачылыктарына карабастан декларация аркылуу жарыяланган бардык укуктар менен эркиндиктерге ээ болууга тийиш. Андан тышкары адам жашаган аймактын көз каранды эместигине, көзөмөлгө алынгандыгына, өзүн өзү башкарбагандыгына же эгемендигиндеги кандайдыр бир чектөөлөргө карабастан ал өлкөнүн же аймактын саясий, укуктук же эл аралык статусунун негизинде эч кандай айырмачылыктар болууга тийиш эмес. Эң негизгиси коомдун эң активдүү катмарын түзгөн жаштардын өз укуктарын жана милдеттерин билүүсү бүгүнкү күндөгү коомчулуктун көңүлүн бурдуруучу маселе. Студенттердин жалпы эле жаштардын укукка болгон мамилесин жогорулатуу, өздөрүнүн укугун коргоо боюнча ушундай маалыматтар берилди бүгүн. Бул жаштар үчүн керек, азыркы учурда аябай керек. Себеби бул жерде бул медиация боюнча, бул маалыматтар боюнча студенттер жаңы маалыматтарды ала алды. Анткени бул бардык мындай бизде бардык сот отурумдары ачык болуп атпайбы. Ошон үчүн булардын жардамы жакшы экен. Анткени баягы коомдук жайларда кандай укуктар бузулса деле ушул жака кайрылууга болот экен. Анан экинчи жагынан жакшы жагы булар бекер мамлекет тарабынан каржыланган жардам экен. Анан ошон үчүн студенттер ушул маалыматтарды алып алса, өздөрүнүн укугун бардык жерде коргоого мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да. Ошондуктан бул иш-чараны бул мамлекет тарабынан ушул декада өткөзүлүп атыптыр да, Кыргызстан боюнча. Ошон үчүн биздин УВУЗдагы ошол жогорку окуу жайлардын катарынан калбастан бүгүн атайын ушул иш-чараны уюштурдук. Ар бир адам өз укуктары менен милдеттенмелерин аныктоо үчүн жана ага коюлган кылмыш жоопкерчилигинин негиздүүлүгүн аныктоо үчүн толук теңдиктин негизинде анын иши маалымдуу түрдө жана көз каранды эмес жана калыс сот тарабынан жана адилеттүүлүктүн бардык талаптарын сактоо менен каралышына жетишүүгө укуктуу. Коомдун мүчөсү катары ар бир адам социалдык жактан камсыз болууга жана өзүнүн кадыр баркын сактоо жана инсандыгын эркин өнүгүшү үчүн зарыл болгон экономикалык, социалдык жана маданий тармактардагы укуктарга улуттук күч аракеттер менен эл аралык кызматташтыктар аркылуу жана ар бир мамлекеттин структурасы менен ресурстарына ылайык ээ болууга укуктуу. Негизинен азыркы болуп өткөн лекцияда биз жаңы методиканы окуп түшүндүк, айтып беришти. Бул методика бул негизинен бир канча ыңгайлуу тараптары бар экен. Мындайча айтканда, Америкада уже 50 жылдан ашып калыптыр, колдонулуп келип жатат экен. Бизге келгенине 1 жыл болуптур. Бирок жакшы жыйынтыктарды көрсөтөт экен. Бизге пайдалуу жактары биз юридикалык жардам алсак болот экен. Мындайча айтканда, эгерде мисал келтире кетсем, судка кайрыла турган болсок, бул обязательно бир тарап ыраазы болот, бир тарап нааразы болуп калат да. Бул методика менен эки тарап тең ыраазы боло тургандай кылып чечсе болот экен проблеманы.
Ар бир адам ынанымда болуу эркиндигине жана аны эркин билдирүү укугуна ээ. Бул укук өз ынанымында тоскоолдуксуз бекем турууну жана мамлекеттик чек араларга карабастан маалыматты жана идеяларды кандай гана болбосун каражаттар менен издөө, кабыл алуу жана таратуу эркиндигин камтыйт. Англис тили эл аралык тил болуп калыптанышы 16-кылымдарга таанык. Англиянын деңиз флоттору ал маалда дүйнөдө мыкты саналып, соода саттыктардын баары ушул каттам менен жүрүп турган. Натыйжада соодагерлердин бириктүү тили катары калыптанып, бүгүнкүдөй деңгээлге жетти. Учурда аламга жол англис тилисиз элестетүү мүмкүн эмес болуп калды. Чындыгында элимдин инновациянын, жаңы технологиянын ыкчам түрдө чыккан маалыматтарды англис тилинде гана алууга болот. Буга байланыштуу кыргызстандык жаштарда да чет тилдерин өздөштүрүүгө багыт алышты. Анткени көп тил билүү көп мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Биздин университетте англис тилин тереңдетип үйрөтүү максатында ачылган Америка маалыматтык ресурстук борборунда англис тилдүү мамлекеттердин түшүм майрамы белгиленди. Бул майрам Америка элдеринин байыркы урууларынан, салт санааларына байланышкан майрам. Ал эми учурда бир канча өлкөлөрдө белгиленгени менен расмий түрдө майрамдалбайт. Биздин студенттер англис тилин үйрөнүүдө англис тилдүү өлкөлөрдүн салттарына дагы кошо үйрөнүшүп, теориялык алган билимдерин практикада чыңдоо максатында көптөгөн иш-чараларды өткөрүшөт. Жергебизде күз мезгили берекесин чачып, адамдар арасындагы токчулук бири-бирине болгон мээримди толуктап, жылуу мезгилинде эпейлер ток. Биздин университетте билим алып жатышкан компьютердик лингвистика адистигиндеги студенттердин катышуусунда башкы корпуста тамак аш жарманкеси уюштурулду. Студенттердин өздөрүнүн колдорунан жасалган ар кандай тамак аштар азыктарынын түрлөрү коюлуп, сабактан соң тынығууга чыккан бардык студенттер жана жалпы окутуучулук жамаат, ошондой эле бардык каалоочулар бул тамактардан сатып алып жатышты. Кайрымдуулук иши жарандар жана юридикалык жактардан өз ыктаардуу негизде чын дилдеринен жарандарга жана юридикалык жактарга мүлк, анын ичинде акча каражаттарын берүүлөрү, жак өз пайдасын көздөбөстөн жумуш аткарып кызмат көрсөтүүлөрү жана башка жардам берүүлөр. Биздин университеттин компьютердик лингвистика адистигинин студенттери тамак аш көргөзмөсүн уюштуруп, башкы корпуста сабактан тынугуу учурунда студенттерге тамак аш азыктарын сунушташты. Бул иш-чара аталган адистикте билим алып жаткан студенттер тарабынан демилгеленген. Кайрымдуулук иши англис тилдүү мамлекеттердин ыраазылык билдирүү күнүнө туш келип, бул тамак аш сатуудан түшкөн акча кайрымдуулукка жумшалат. Биздин адистикте балдар негизинен англис тилин үйрөнгөн үчүн чет тилдерин, англис тилин, корей тилин, кытай тилин үйрөнүшөт. Ошол себептен канча тил билсең ошончо адамсың демекчи, биз ушул студенттерге атайын ушул экинчи тилди үйрөнүп жаткандан кийин ал мамлекеттин, ал элдин маданиятын дагы кошо билиш керек. Ошого биз ушу бир жылга программабызда ушул майрамдарын, ошол чет өлкө негизинен ушу Англиянын, анан Американын майрамдарын белгилөөнү киргизгенбиз. Ушул майрамдардын бирөөсү бүгүн биз ушу майрамды өткөрүп жатабыз. Негизинен бул Thanksgiving Day деп аталат. Мындайча айтканда День благодарения. Ушол жылы алынган түшүмдүн жыйынтыгы. Ошо түшүмдөн ыраазычылык билдирип, ушундай элдер атайын чогулушуп, өздөрүнчө майрамды уюштурушкан. Кайрымдуулук алуучуга да, берүүчүгө да пайдалуу иш. Кайрымдуулукка муктаж адам ага жеткенде адамдарга болгон таарыныч азайып, ыраазычылык абалын сезет. Ал эми кайрымдуулук кылган адам эрктүүлүк, марттык менен кылган жакшы ишинен кубат алат. Арналган нерсе муктаж адамдын колуна толук жетүүсү жана эки тарапты эң жогорудагы жакшы абалды сезүүсү. Эртеңки күнгө шыктануус үчүн бул ишти ар бир адам баласынын жасоосу шарт. Кайрымдуулук көбүнчө акча каражаты менен ишке ашат. Бүгүнкү күндөгү жаштардын бул аракетин алардын келечекте мыкты кыргыз коомун курууга болгон аракеттери деп баалоого болот. Анткени башкаларга өздөрүнүн жүрүш турушу менен зыян келтирип жаткан жаштар жашап жаткан коомдо аз да болсо кайрымдуулук кылууну үйрөнүүгө умтулган жаштарыбыздын демилгеси жакшы көрүнүш болуп эсептелет. В этот день у нас проводится День благодарения. Мы отмечаем каждый год на конце недели ноября, месяца ноября. В этот день у нас проводятся ярмарки, выставки и концерты. Я очень рад, что сюда попал, в этот университет. Цель показывать все это религии народа американцев. Ал эми аз да болсо акча каражатын таап, жардамга муктаж жарандарга жардам берүүнү каалаган бүгүнкү тамак аш жарманкесинин катышуучулары бардык тамак ашты көп чыгаша кетирбестен өз колдору менен даярдап келишкен. Мындан сырткары биздин университеттин студенттери өз демилгелери менен шаардагы жардамга муктаж үй бүлөлөрдөн кабар алышып, аз да болсо колдорунан келген жардамдарын беришип, алардын ыраазычылыгын алып жүрүшөт. Бул иш-чара биздин университетте билим алып жаткан студенттердин жасап жаткан иштеринин биринчиси эмес. Бул сыяктуу кайрымдуулук иштери ар дайым кайталанып, жардамга муктаж жарандарыбызга көп жолу жардам берип келишет. СПИДке каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Бул күнү бир күн бою бул дарт боюнча иш-чаралар өтүп, дүйнөлүк эсептелген көйгөйгө көңүл бурулат.
Жалпы адамзатка ушул айкыс оору тууралуу маалыматтар таратылып, жуктуруп алуудан сактанууга, каршы күрөшүүгө коңгуроо кагылат. Бизге тиешеси жоктой сезилгени менен биздин айланабызда болуп жаткан окуяларга кайдыгер кароого болбойт. Адамзатты өз кучагына алып жаткан бул айкыстарды болтурбоо ар бирибиздин колубузда. Бул маалыматтарды студенттерге жеткирүү үчүн атайын медицина өкүлдөрү чакырылып лекциялар окулду. Учурда ВИЧ-СПИД маселеси өтө глобалдуу бойдон калууда. Жер шарында бул дарт катталбаган бир да мамлекет жок. Жана азырынча бул дарттын давасы табыла элек. Бул илдет тууралуу ар бир адам маалыматка ээ болушу керек. Дүйнөдө бир жылда 1,5 миллион адам ВИЧ инфекциядан улам көз жумуп, 2 миллион адам жугузуп алат. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясы биринчи жолу 1987 жылы катталган. Коомдун эң активдүү катмары болгон жаштарга ВИЧ инфекциясы тууралуу маалыматтарды жеткирип туруу кыргыз элинин дени сак, бакубат жашоо кечирүүсүн камсыз кылуу болуп саналат. Биздин университетке бул орунду болтурбоо алдын алуу максатында атайын медицина өкүлдөрү келишип лекция окушту. Биринчи жолу Америкада табылган бул гомосексуалистерден регистрация болгон да бул десечи. Анан буга көпчүлүгү түшүнө берген эмес. Америкалыктар дагы айткан, мурда СССР менен мындай противоположный болгон го. Бул СССРдин өзүнчө тапкан оорусу депчи. Ошондуктан бул биринчи кезекте Америкада табылган. И ошо Африка элдеринде чыга баштаган да бул оорусу. Андан кийинки жылдары уже ар кандай ученыйлар ойлоп таап, именно бул оору жаңы чыккан оору деп туруп, анан бул оору боюнча көбүнчө азыркы эмне үчүн немелерди алабыз? Именно мына айтып кеткенде гомосексуалисттер биринчи орунда жуктургандардын катарында болуп эсептелет. Бул нерсечи. Анан ВИЧ-СПИД оорусу бул негизинен медициналык терминдер аркылуу вирус иммунодефицит болушунда болуп которулат да. Бул орус тилинде биздин медициналык терминдер менен эле кыскартылып, ошол кыскартылган сөздөрдөн алынган сөздөр болуп эсептелет. 1996 жылга чейин Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европалык аймактык бюросу тарабынан ВИЧ инфекция учурлары жок саналган бирден бир өлкө болгон. 1998 жылдан тарта бул дарт боюнча каттоо башталып, жыл сайын саны өсүүдө. Эпидемия учурда чыгыш Европа, Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда да жайылып таркалуусу уланып жатат. Бул диагноз ВИЧке чалдыккандан кийин бир нече жылдан соң коюлат. Бул учурда организмдин коргонуу системасы алсызданып, жана башка оорулардан сактоого жөндөмсүз болуп калат. Бул ооруну жугуу жолдорунун бири баңгизат колдонгон адамдан ийне аркылуу жугуусу болуп эсептелет. Баңгизаттар булар грек сөзүнөн которгондо бул кызыгуу, кумарлануу дегенди түшүндүрөт. Бул заттарды колдонгондон кийин организмде физиологиялык жана психологиялык көз карандылык пайда болот. Ошондой эле бул заттарды уже колдонгондон кийин башкача айтканда мындай организмде адамдын эркин шалкылып коет. Ошондой эле жана башка ооруларга гепатит, Б, С жана азыр жана айтып кеткенде СПИД ооруларына чалдыгат. Бул илдеттин өзгөчө белгилери болбойт, аны лабораториялык текшерүүлөрдүн негизинде гана аныктоого болот. Дарт жөнүндө ар бир жаран билүүгө милдеттүү. Кандай оору, кандай жол аркылуу жугат, айыкса болобу, толук маалымат алуу учурда өтө маанилүү. Билген адам эч качан бул жолду тандабайт. Ооруканада, эмканада дарыланууда бир жолу колдонулуучу медициналык аспаптарды пайдалануу керек. Жеке гигиенаны сактоо абдан маанилүү. Эми негизинен эле бул проблема ар бир инсанга тиештүү эле проблема. Себеби бул биздин Кыргызстанда ушул эле Ошто жайылып кетип атат. Мындан ары эми жанагы ядролук группалардан общий популяцияга деп айтылып калат, жана элге өтүп атат уже мындан арака бул өсүп кетүү коркунучу турат да. Ошондуктан мен дарыгер катарында кабинетте эле отура бербей, ушу жаштарга бир түшүндүрүү иш чараны өткөрсөк, ушуларга бир түшүндүрүп, бир кандайдыр таасир берип, ушул бөгөт коюп кала алат бекенбизби деген ниетте келип отурам. Анткени бизге кызыктуу суроолор болду. Клей чегем, андан кутула албай атам деген суроолор келди. СПИД жөнүндө гинеколог келип өзүнүн канча жаштан үй бүлө куруу керек, ошолордун баарын айтып берип кетти. Мен оюмча жетишерлүү эле алып кетти деп ойлойм, пайдасын. Эртең ушул эле проект СПИД боюнча главныйда флешмоб сыяктуу дагы бир неме өткөрөбүз, иш-чара. Бул деле университеттин деңгээлинде болот деген үмүттөмүн. Дүйнө жүзүндө ВИЧ-СПИД инфекциясына кабылгандардын өсүшү өлкөнүн социалдык-экономикалык коомдук өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет. Адистердин айтымында ВИЧке чалдыккандардын 80% бул илдетти баңгизатты колдонуу менен ийне аркылуу жугузгандар.
Дүйнөлүк эксперттердин белгилөөсүндө бул оорунун алдын алуу үчүн адамдын акылынан ажыратуучу заттарды колдонуудан баш тартууга чакырыкташтоо иш-чарасын күчөтүү максатка ылайык болуп эсептелет. Сиздер менен Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки аптанын ушул мүнөттөрүндө кездешем. Аман болуңуздар.